Bak Құрылтайда сөйлеген ақсақал көрінбейді. Ассаламалейкум. Қандай саламат жүресіздер? Жақсы. Мен сізді іздеп отпаймын ба? Жолықпай қалдым біле. Эми Умраға барып келдім. Жақсы, қабыл болсын. Жақсы, рахмат. Умраға барып, елімізден сұрадым. Ынтымақты бер, рызқы бер елімізге. Бардығы жақсылықтарды берген Құдайымды. Анан эми сизден сұрадым эле мына айылды бердиңиз. Рахмат сизге. Мен ойлогондон 10 ашыгын бердиңиз. Урматтуу президент. Саламат болуңуз. Рахмат. Сөзүмдө да айтып кетпедим бе, жана бийик кабат үйлөрдү салабыз, ушуну жанына эле кошуна кылып мен команда бердим, тапшырма бердим, жакында келип ишти башташат. Анан баягы жетпей калган бир келин, эки келин кармап отургандар да бар да үйдө турабы, бир үйдө. Ошолорго беребиз. Бирок ипотека аркылуу 20-25 жылга деп тур. Жакында келип салат. 5 этаж болобу, 9 этаж болобу, канча бийик салса ошончолук жакшы. Бак Буга чейин Кошуна өлкөнүн аймагында эксклав болуп калган аймакта күн кечирген барактык мекендештерибиз өз тарыхынын жаңы барагын ачып, жаңы барак айылына отурукташып, ат алып тургандай эле жаңы турмуш баштоонун алдында турасыздар. Жаңы үйлөрдө, жаңы үмүттөр менен жаңы жашоого кадам таштоо, эң башкысы ата мекен аймагында түтүн булатуу, эң бактылуу сезимдерди тартуулай тургандыгы анык. Бул жаңы конуштун турушу менен жаңы үйлөр гана курулбастан мамлекеттин жаркын келечегине бүтүндүгүнө бекем ишеним курулду деп айтсам дагы жаңылышпаймын. Алар үйлөргө кудай буйрса. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Жалпы журтубузду дагы бир маанилүү маселеге чакыра кетейин. Мынакей бир топ өзгөрүүлөрдү алып келген административдик аймактык реформадан кийинки жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында турабыз. Бул дагы мамлекетибиздин алдыга жылышына маанилүү саясий бир иш-чара десек болот. Жалпы мекендештерим айтарым, шайлоого жигердүү катышыңыздар, шайлоо күнү убактыңыздарды бөлүп, шайлоо тилкелерине барып, добуш берүү менен жарандык милдетиңиздерди аткарыңыздар. Бардык тармактарда өзгөрүү болуп жаткандай эле шайлоого катышуу маданиятын дагы калыптандыралы. Жергиликтүү кеңештеп кайдыгер карабай, жергиликтүү деңгээлдеги көйгөйлөрдү көтөрүп, элге кам көрө турган талапкерлерге добушуңуздарды бериңиздер. Өзүңүздөрдүн конституциялык укугуңуздан пайдаланыңыздар. Сиздердин шайлоого активдүү катышканыңыздар коом турмушуна кошкон салымыңыздар болот. Чечилбеген маселелерди көтөрө турган эр азаматтарды шайлоо мына сиздердин колуңуздарда. Ошондуктан элдин, өлкөнүн көйгөйлөрүн чечилиш үчүн шайлоого милдеттүү түрдө келип добушуңуздарды берип кетиңиздер. Шайлоого катышууга ар бир 18ге чыккан жараныбыздан баштап 100гө чыккан аксакал аталарыбыз, апаларыбызга чейин милдеттүүсүңөр катышканга. Милдеттүү. Ошону бир билип коюшуңуздар керек. Мынакей шайлоо системасын биз автоматташтырдык. Илгеркидей бюллетендерди чыгарып алып, анан камаздап региондорго жеткирип, аны түнү менен милиция кайтарып отуруп, анан ашыкча чыгарып, анан пачкалап салып, ушундай болчу. Эсиңиздерде да, бир талапкердин добушун экинчи талапкерге кошуп санап ушундай болчу. Азыр бүт автоматташтырылган, эч ким андай кыла албайт. Мүмкүн эмес жасаганга. Шайлоону кандай шайлаш керек экенин биз бардыгын жолго койдук. Эми шайлоочулар сиздер өзүңүздөр оңолушуңуздар керек. Добушуңуздарды сатпашыңыздар керек. Ким акча сунуштап келсе, 1000 сомбу, 5000 сомбу, 10000 сом берсе да ошол акча менен алып туруп башка чабышыңар керек. Мына деп. Анткени силер ошо добушуңарды сатып, өзүңөрдүн эртеңки 5 жылдык
тагдырыңарды кошо сатып коюп атасыңар ошону менен. Мен жалгыз жеңе албайм добуш сатып алып аткандарды. Мына силер жеңесиңер. Силер ар бириңер ошогон жардам беришиңиздер керек. We'll be right back.